Шоро компаниясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Жумадил Эгембердиев дагы ушул отуруп айтып берди. Илгери биз баштаганда кадимгидей эле чоң казандарды асып алып анан кийин тиги жармаларды, максымдарды бышырып анан кийин сатканбыз деп. Сиздин ошол баштапкы этабындагы бир көңүлүңүздө калтырган кээде койчу ушинткенден көрө ушинтпей эле койбоймунбу деп, же болбосо кайсыдыр бир учурда мындагы муну жасаса болот турбайбы деген сыяктуу бир мотивация алган учурларыңыз болсо мындай эскере кетсеңиз. Жакшы суроо болду, рахмат. Эң эсте калган учурларды айта кетсем, мен Кадамжайдан Баткенден баштагандан кийин Бишкекке келгенмин да. Анан баары сурашкан. Эмне үчүн сен именно Баткенден баштабадың? Баткенде упаковка чыгарбайсыңбы? Кадамжайга магазиндерге чыгарбайсыңбы? Ошко чыгарбайсыңбы депчи. А мен баштаган учурда адамдар даяр эмес болчу. Ал нерсеге. Бирок ошо Бишкекте чыгарганымда Бишкектегилер ала берет болчу да. Магазиндери, маркеттери, жана көргөзмөдө да адамдары башкача колдоо көрсөтүп алышкан да. Баткент тарапта болсо жанагы упаковкага албай даяр каптан алып алышат да өздөрүнчө. Алар ошол нерсеге көнгөн экен. Мен ойлонгонмун. Биздин эл азырынча упаковкага даяр эмес экен. Бирок бул нерсени чыгарып, жакшы популяризация кылып, көрсөтүп, упаковкага алып келдиребиз дегем да.